Чыңгыз Айтматовдун «Саманчынын жолу» повестинен үзүндү. Окуган Айнура Кабатай кызы. Табигаттын жандуудан эң бийик жаратканы адам баласы. Дүйнөнү чарк эмирген ким? Адам баласы. Андай экен. Бирине бири мынчалык залал келтирбей, тынчтыкта жашай албайбы? Айтчы мага чыныңды, сырдашталам. Айткын мага жообуңду. Кыйын суроо бердиң го, Толгонай. Мен билгенден адам болуп жаралганынан тартып согушкан. Кээ бирде согуштан тегиз кырылып, көзү өтүп кеткен элдер да болгон. Гүлү асманга сапырылып, тирүү жан калбай кыйраган шаарлар да болгон. Согуш чыккан сайын ар качан кулагы уккандарына кармашпагыла, кан төккүчө акыл токтоткула деп айтам. Азыр да айтар сөзүм ушул. Эй адамдар, дүйнөнүн төрт бурчунда жашаган адамдар, силерге эмне керек? Жерби? Мына мен жермин. Мен баардык адам баласына теңмин. Мага талашканыңардын кереги жок. Мага ынтымак керек. Эмгек керек. Айдоого бир дан таштасаңар, 100 дан кылып берем. Чырпык сайсаңар, чынар кылып берем. Бак тиксеңер, мөмө төгүп берем. Мал жайсаңар, чөп болуп берем. Там тургузсаңар, дубал болуп берем. Урук тукумуңар көбөйсө, баарыңарга жай болуп берем. Мен түгөнбөймүн. Мен тарыбаймын. Мен генчмин. Мен баарыңарга тегиз жетем. Ал эми Толгонай, адам баласы тынчтыкта жашай алабы жокпу дейсиң? Өзүң ойлоп көрчү. Ал менден эмес, ал силерден. Адам баласынын өзүнөн, силердин ынтымагыңардан, ыктыярыңардан, акылыңардан. Согуштун залалын мен тартпайт дейсиңби? Майданда курман болгон мээнеткечтеримдин, сенин субан кулуңа, Касымга, жайнагыңа окшогон дыйкандарымдын эмгегин сагынам. Аларды жоктойм. Айдоо убагында айдалбай, эгин убагында сугарылбай, кырман убагында бастырылбай жатканда мен аларды келгиле, балбан билек дыйкандарым келгиле, балдарым, өйдө туруп келгиле, куурап бара жатам деп чакырам. Аттиңай, кетменин көтөрүп Субанкул келсе гана. Аттиңай, комбайнын айдап, касын эгин чаап кирсе гана. Аттиңай, кырманга кызыл тартып, жайнак арабасын кубалап келсе гана. Сен да мендей турбайсыңбы, отоң талаап? Сен да мендей сагынат турбайсыңбы? Сен да мендей жоктойт турбайсыңбы? Рахмат сага, моордош же.